болсун. Ошон үчүн Айыл банкта счет ачылды. Азыр биз баннерлерди жазып билебиз. Ошол жака прямой перечисление кылсак деген ой болуп атат. Ана биз свод кылып туруп, Талас шаарынан, Талас областынан мынча сом кетти деп уже по адресной информация чыгарабыз. Мисалы, жаштар ынтымагы, Талас областынын жаштар ынтымагына мынча кетти, организацияларда мынча кетти. Мисалы, Талас шаарында уже мына азыр группадан сүйлөшүп атабыз. Мэрия кеңеш баш болуп бир күндүк айыл акын которуп атабыз да. Анан бизнесмендерден дагы сураныч ошондо накталай болсо, биз маселе жок. Бая молдоклерибиз деле айтып атпайбы, мындай бири-бирибизге таратуу максатында рия болбойт, айта бергиле депчи. Кимден кандай жардам болду деп. Ошол максатында айтабыз. Посольщиктердин группасына дагы ыргыттык. Азыр бардык жактан жардам болот. Болгону сураныч ошо накталай акча түрүндө банкка алып барып төксөк дегенде сураныч болуп атат да. Биз тараптан дагы мынакей Алтын Альянстан дагы 500 000 бөлүндү буюрса. Азыр биздин максат баягы элден калбай, эки фураны токтотуп бүгүн кечке чейин жөнөтө берсек деген сураныч да. Альянстын акчасын накталай которгонго аракет кылайлы. Мынакей Алтын казыктан 100 000 деп уктум, местин жамааттардан 100 000 деп уктум. Алла разы болсун. Аны болсо продукты түрүндө жана экона жүктөйлү. Анан тиги альянстын болсо накталай которуп жиберели. Ушундай кылайлы. Комиссия алып коюш керек. Комиссия түз турган алабыз. Аяктан жана балдар ошо. Ана азыр жаз комиссионный кечинде өткөрүп беребиз. Анан кийин түшпөйлө ушуга комиссионный необходимо алса болбойбу? Жана эмелер Фура толбой калса, анан кийин бүгүндөн баштап уже мондай кылбайбыз. Уже официально счетко которгонго аракет кылабыз. Мынакей азыр дагы мына телевиденияга айтып атабыз. Сураныч кылабыз элге дагы. Былтыркыдай болуп жанагынтип чертополок аны муну алып келет, ал бир суткада жарабай кетет, жөн элечи. Жөн эле жарабай кетет, жөн эле ысырап болот. Ошон үчүн мынакей өкмөттөн да, облустук жетекчиликтен дагы ушундай задание түштү. Элге терең ыраазычылык. Мынакей ушундай да билинет да биздин ынтымагыбызчы. Болгон ошон жагында туура түшүнөлү. Кудайга шүгүр, азыр мурдагыдай эмес. Мат резервдин баары толтура, Кудайга шүгүр. Анан бул ситуация канчага чейин улам кетет, бир гана Кудай таалам билет. Ошон үчүн биз да даяр болойлу. Анан биз дагы иш алып барабыз. Мынакей азыр дагы экинчи задание түштү. Жанагы эми Кудайга шүгүр, Талас баатырлардын өлкөсү го. Барат элем дегендердин баардыгын учетко алып, медосмотрдан өткөрүп, в том числе жана охотниктерди, бывший афганистерди, ошолордун азыр биз ситуационный штаб түзөбүз. Ошол жерден акырын резерв түзө беребиз да. Добровольец. Кимдер даяр депчи. Анан кийин эки-экиден бөлүнүп алып, үч-үчтөн бөлүнүп алып, үйдөгү чоңатамын 16-сын көтөрүп алып чыкмай жок. Бүт мыйзам чегинде болуш керек.